Кутман баарыңыздарга достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө оңой жана даамдуу болгон оладушкилер жасайбыз. Кичинекей куймактар деп койсок болот кыргызча. Иштери толуктай бышкан, өзгөчө рецепт. Мен канча рецепттер менен жасап көрдүм. Бул рецептте болбоду, ошондуктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөргө кеңеш беремин. Өтө оңой, үйдөгү эле айран, жумурткадан гана жасалат. Андыктан келиңиздер биргеликте жасайлык. Менин каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Эң алгач 2 жумурткабызды салып алабыз. Үстүнө 4 аш кашык кум шекер салабыз. Андан соң жакшылап аралаштырабыз. Сөзсүз түрдө кум шекерибиз жакшылап эрүү керек. Караңыздар, бир аз көбүкчөлөр пайда болуп калды. Эми айран куябыз. Менде үй шартында жасалган айран. Алдын ала ээленген un. Бул жака сода салабыз. Жарым чай кашык болсо болот. Кааласаңыздар дагы бир сере ээлеп койсоңуздар болот, себеби оладушкилери ушундай пышный болуп чыгат. Унду сөзсүз түрдө 3-кө, 4-кө бөлүп салабыз. Ошондо гана жакшы көтөрүлөт. Жакшылап бирдей маска келгиче аралаштырабыз. Караңыздар, ушундай. Өтө коюу эмес, өтө суюк эмес масса пайда болот. Сөзсүз түрдө баардык кошуп жаткан курамдарды таразага тартып, так жасасаңыздар, ушундай камыр пайда болот. Ушундай антиперегарный духов. Мынакей табак казаныбызды коюп алабыз. Өтө көп май куйбайбыз. Азыраак өлчөмдө гана куюп алабыз. Эми бир аз дак болушун күтөбүз. Караңыздар достор,
биздин оладушкилер өтө сонун болуп бышып жатат. Эске алуучу нерсе ток печкаларыңыздарды аз отко коюп бышырасыздар. Мындайча айтканда кактап бышырасыздар. Өтө бийик отко коюп эле сыртын кызартып ала берсеңиздер, ичи толук бышпай калат. Ошондуктан аз отко коюп бышырып алыңыздар. Мынакей биздин оладушкилер дагы даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Үй бүлөңүздөр менен бар болуңуздар. Бай болуңуздар. Эч качан оорубаңыздар. Менин каналыма катталып, ар бир видеомду көрүп, өзүңүздөргө пайда алыңыздар. Жана дагы үй бүлөңүздөрдү, балдарыңыздарды кубантып жасап бериңиздер. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.